Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз. Мирбек Атабеков, итсиң сен, добушуңду саткан саткын, наалат болсун, добуш сатканга сатып алганга. Ырчы Мирбек Атабеков шайлоо тууралуу пикирин жазып чыгып, добушун саткандарга наалат айтып, ошол күндөрдө жазылып калган аудио жазуу менен бөлүштү. Анын билдирүүсү төмөндө өзгөртүүсүз берилди. Сен унутуп калдың окшойт. Качан чыккынчылар сени талаада жалгыз калтырып, ажал менен өмүрдүн ортосунда таштап кеткен күндөрдү. Дары эмес атыңды унутуп, жаның кайшып өлүмгө аз жерден моюн сунуп, балык сууну эңсегендей сен абаны эңсегенсиң. Мен унуткан жокмун. Жанында жүргөн адамдарга жардамга шашып баратып, жетишпей калган малымды мен өмүрүмдүн аягына чейин эстеймин. Анан шайлоодо сат өзүңдүн келечегиңди акмак десе. Итсиң сен, добушуңду саткан саткын, наалат болсун, добуш сатканга сатып алганга. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Бактыгүл Бадыеванын жеке гиф оюну старт алат. Ырчы Бактыгүл Бадыева күйөрмандар үчүн жеке гиф оюнун баштады. Бул тууралуу ырчы өзүнүн жеке баракчасына жазды. Жакында жеке гифим старт алат. Менден дагы кандай белектерди уткуңуз келет, деп кайрылды күйөрмандарына ырчы айым. Эскерте кетсек, Бактыгүл Бадыева Эркеле брендинин негиздөөчүсү. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Айзада Жемгырчиева азыр эле кылды, кимдин ким экенин билет. Алып баруучу Айзада Жемгырчиева шайлоо тууралуу өз оюн социалдык баракчасына жазды. Добушуңду сатпа деген эле кыйындар. Азыр эле кылды, кимдин ким экенин, кантип темаларын билет, туурабы? Жаман дей берип, котур ташы койнундагы адамдар жаманга жетелейт. Мен билем, акча берсе дагы алып туруп, соңунда өзү каалаган адамга добуш берет. Кыргыз кыйын эл, деп жазды Айзада Жемгырчиева. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Удул ырчы обончу Кубик Калыковдун кичүү кызы турмуш жолуна аттанат. Бул тууралуу анын улуу кызы ырчы Айпери Кубик кызы жазып чыкты. Кыздын барар жери күйөө. Ошентип буйруса кичинекейибизди турмуш жолуна узатканы турабыз. Апам экөөбүз себин даярдап баштадык, дейт ырчы кыз. Маалымат булагы Фабула Чекит KG. Ырчы Анжелика башыма бак конду. Түркия мамлекетинде даарыланып жүргөн ырчы Анжелика видеого түшүп жатканда анын башына деңиз ак чардагынын тамагы түшкөнүн айтып, аны жакшылыкка жооруду. Башыма бак конду. Ак чардак тамагын туура менин тажыма түшүрүп жиберди. Абдан коркуп кеттим, дейт ал. Маалымат булагы Фабула Чекит KG. Эркин Эгембердиев актер. Жубайым анча-мынча ырчыларга караганда жакшы ырдайт. Бул жигиттин шайлоо тууралуу гитара менен ырдаган ыры элге кеңире тарап жаткан учур. Кейиштүү нерсенин күлкүлүү кылып айтканы да өзгөчө. Актер Эркин Эгембердиев менен болгон бул жолку маегибизде шайлоону, күйөө аял маселесин, дагы далай нерсени талкууладык. Салам Эркин, акыркы жаңылыктарың менен бөлүшө кетсең. Салам. Илептеген студия ачкам. Эл үчүн жакшы социалдык роликтерди тартуу менен алекпиз. Негизи муну мамлекет тартышы керек эле. Бирок алар тартса, салык төлөбөсүңөр болбойт, айып салынат деген эле нерсени тартышат. Алайын деген гана ой, берейин деп эч ойлобой калышпадыбы? Командамда Айберген деген жигит бар. Ушул жигитке ыраазычылык билдирем. Өзүнүн аппараттары менен Жалал Абадтан келип идеямды колдоп, социалдык роликтерди тартканга жардам берип жүрөт. Ишенсеңер, биринчилерден өзүмдүн эмгек өргүмдөн алган 18 000 сом менен, Айбергендин чөнтөгүндөгү 5 000 сом менен кошуп тартканбыз. Эмне жаныбызды кыйнап жатабыз? Анткени эл бир силкиниш керек, турушу керек. Социалдык ролик аркылуу элге туура нерсени көрсөтүш керек деген максатта иштеп жатабыз. Шайлоонун күнү такталды, баленин баары башталды деген жөнөкөй ырың чыкты. Бул жагы күйгөндөн айттым кошокту дегендей болду окшойт. Партиялар түшкө кирбеген нерселерди айтып жатышат. Сүйүнчү пул 50-60 миңден беребиз дейт.
Бир күндө Бишкек шаарында эле канчалаган наристе төрөлөт. Ошонун баарына кантип берет? Программаларынын көбүн башка өлкөлөрдүкүнөн көчүрүп алышкан. Азыр саясатта баягылар эле. Алдыга жаштарды салып коюп, арттан нарда ойноп байкап отурушат. Элди алдап жатышканын көрүп туруп, күйүтүмдөн ушуларды чыгарды. 2 саатта эле даяр болуп, жеке баракчама жүктөсөм, элдин баарына тарап кетиптир. Эми бул эл үчүн кичине болсо да сабак. Биз аз болсо да колдон келгенин кыла беребиз. Бир притча окугам. Токойдо каттуу өрт чыкса, жаныбарлардын баары обочо туруп карап турушат дейт. Бир кичине чымчык оозуна суу толтуруп, алып өрттү өчүргөнгө аракет кылып жатыптыр. Бир тамчы суудан болсо да аракетин кылып жатканда, башкалар да оозуна суу толтуруп өрттү өчүргөнгө көмөк көрсөткөн экен. Биздики деле ошол чымчыктыкындай аракет. Ал эми өрттү өчүргөнгө жапырт аракет кылган нерсени карантинде көрдүк. Муштумдай түйүлүп элге эл жардам берди. Элди мамлекет ээрчип калды. Башка өлкөлөрдү мамлекети коргоп калса, биздин эл өзүн өзү коргоп калды. Алдыда жакшыны үмүт кылалы. Кел, жеке жашоо тууралуу сүйлөшөбүз. Жубайың Диана тойлордо ырдап жүрөт. Дароо эле тойдо ырдап баштадыбы? Келинчегим 10 жылдан бери эле ырдайт. Ресторан, кафелерде ырдачу. Кесиби башка, бирок жакшы үнү бар. Анарбек Ибраев өңдүү мыкты музыканттардан сабак алып, үнүн таптап келет. Бирок үйлөнгөндөн кийин тойдо ырдатпай койгом. Анткени үй бүлөнү алгаш жакшы түптөп алыш керек эле. Бала тарбиясы деген да бар. Эми баары өз нугуна түшүп калгандан кийин ырдап баштады. Бизде ырдаганды билген адам ырдай берсе эң сонун нерсе. Бирок ырдай албай туруп, чыгып алгандарда болуп жатпайбы? Биздин элдин ырга баа берүүсү төмөн болгон үчүн андайлар деле, мыктылар деле ырдап жүрүшөт. Баамдап, талдап алганды билсе, сахнада чыныгы музыканттар гана калмак. Жубайымдын диплому бар, анча-мынча ырчыларга караганда жакшы ырдайт, үнү тапталып калган. Демек аялдын орду ашканы деген эркектерден эмессиң. Өз апаларыбызды эле карап көрсөк, көп нерселерди кылышчу. Ашканасына да, балдарына да, малга да, талага да жетишчү. Аялдар көп нерсеге жетише алат, болгону аларга сый мамиле кылып, жол көрсөтүш керек. Аялдар келечектеги кыргызды тарбиялап жатышат. Алар өзүн өстүрүш керек, ар тараптуу, акылдуу болуш керек. Аялдарды экинчи планга койбош керек. Эмнеге? Осман империясы азыркыга чейин даңазалуу. Анткени аларда аялдарга болгон сый болгон. Ошол эле Чыңгызханды алалы. Артында эмне калды? Аты, анан баскынчылыгы гана калды. Анткени ал аялдарга корс мамиле жасап, аларды олжо катары көргөн, күн кылган. Артындагы тукумуна тарбия берген аялдарды баалабаган үчүн анын артындагы чоң империя жок болду. Демек аялды энени сыйлаш керек. Алар тукумду тарбиялай турган адамдар. Ошон үчүн аялдарга карата чектөө болбошу керек. Жакшы окуган үлгүлүү балдарды кийин ийгиликтүү болот дешет. Сенин мисалыңда ошондой болдубу? Ушу чындыкты айта кетейинчи. Мен 3кө окуган бала болчумун. Борборго мээде эч кандай быдыры жок келгем. Анан баарын түшүндүм да. Мен баягы артта калган сабактарды жан талашып окуй баштадым. Мени мектепте мугалимдер окутпай койгон эмес. Өзүм уюштуруучу болгон квендерди коюп жүргөн үчүн тескерисинче эркелетишип, баа коюп беришчү. Биринчи курсумда багар болбосо эч нерсеге жетишпей турганымды билдим да. Баш отум менен киришип окуй баштадым. Кошумча көп нерселерди окудум. Экинчи курста багажды толтуруп алып, анан чыгармачылыкка аралаша баштадым. Азыр деле окуп жатам. Искусство институтунда билим алып жатам. Бул окуу жайды бүткөндөн кийин дагы окуйм. Режиссерлук кесибим бар, бирок өзүмдү толук кандуу режиссер деп айта албайм. Колумдан келишинче аракет кылып жатам. Ошондуктан жаман окуган баладан чыкпайт же жакшы окуган бала укмуш болуп кетет деген нерсеге башкача көз караштамын. Театрда залкарлардын бир доору өтүп кетпедиби? Ошондуктанбы? Көбү азыр андай таланттар жок дешет. Сен ушуга кандай пикирдесиң? 50 жылда эл жаңы дейт. Азыр деле ошондой укмуш таланттар бар. Бирок алардын доору башка болчу. Эркелеп кино тартышкан. Биздей болуп акчаны кимден сурайм деген маселе болгон эмес. Укмуш стимул коюп беришкен. Элди анда таң калтырыш оңой болгон. Анткени батыштан эч нерсе келе элек болчу. Актер чыгып кыйкырып койсо эле эл дымып калчу. Азыр элди таң калтыруу кыйын. Анткени маалыматты бүт жактан алып жатышат. Учурда Таттыбөбө Турсунбаевадан 100, Советбек Жумадыловдон 100, Төлөмөш Океевден өтүп кеткен режиссерлор бар. Бирок аларды мамлекет ошол деңгээлде алып чыкпай жатпайбы?
Акча берсинчи, мамлекет кандай мыкты тасма тартат. Жан дүйнөсү менен иштейин десе тиричилиги калат. Тиричиликти карайын десе жан дүйнөсү калат.